тамгалар менен жазылып калды. Кырчындай болгон эр азаматтарыбыздын каны жаны менен акыйкатты корнолу. Калыстык өзүнүн ааламга жаңыртты. Кыргыздын кылымдарында кайратма муу экендигин аныктаганы болду. Эркиндикти сүйгөн эле чубакта авторитардык, диктатурдук режимди тааныбай тургандыгын далилдеди. Өкүнүчтүүсү 87 эр азаматыбыз окко учту. Алар эртеңки жаркын келечек үчүн жанын курман кылышты. Алар дүйнөдө ала тоонун бүркүтүндөй болгон эрки күчтүү эл жашаарын таңазалашты. Алар Токумбай Тебердиевдин, Дүйшөнкул Шопоков атабыздын эркиндигин таңазалашты. Алар кыргыздын кылымдардын барагында алтын тамгалар менен жазылып каларын дагы бир жолу далилдешти. Өзүнүн жерин саткандар, өзүнүн элин аткандар, өлүмгө кетти чыркырап, өрт болуп тике баскандар. Өрт жааса дагы асмандан, өчүрдү чыгып жаш балдар. Жетим калды балдары, жесир калды алганы, жеңиш үчүн жаш балдар, жерге жайнап канжаны, желек кармап жыгылды, жетели деп таң калды. Калкы үчүн жан күйүү, качырган элди башка атты, кайкайласа төшкө атты, качырбастан бутка атты, каргыш тийген Бакиев, канча элди какшатты. Сугалактан бийликти суруп келди жаштарым, суусап турган элине суусун берди жаштарым, солкулдаган өмүрдү сунуп берди жаштарым. Эркиндик деп шалышан бүркүтсүңөр, эркиндик калды ыйык түнөгүндө, ар бириңдин элесиң жашап калды, кыргызмын дегендердин жүрөгүндө.